Контрафакт ири өндүрүшчүлөргө да, кичи жана орто бизнес өкүлдөрүнө да зыянын келтирет. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров антиконтрафакт 2022 форумунда белгиледи. Жаңы жагдайлар жана чакырыктар бардык деңгээлде контрафакт менен күрөшүүнүн кыйла өркүндөтүлгөн механизмдерди ишке ашыруу талап кылынып жаткандыгы айтылды. Являясь членом Евразийского экономического союза, Кыргызская республика Контрафакт ири өндүрүшчүлөргө да, кичи жана орто бизнес өкүлдөрүнө да зыян келтирет жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бюджеттери жыл сайын миллиарддаган салыктык түшүүлөрдү жоготууда. Кыргызстан 1998 жылдан Дүйнөлүк соода уюмунун жана 2015 жылдан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү болуу менен интеллектуалдык менчикти укуктук коргоонун ишенимдүү тутумун түздү. Дал ушул система техникалык инновацияларды жана көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле рынокто жаңы продуктларды жана кызматтарды түзүүгө бөлгө түзөт. Учурда республиканын аймагында 78.868 өнөр жай менчигинин объектиси коргоого алынган. ЕЭПте 2021 жылы аныкталган контрафакттык товарлардын көлөмү 33% өскөн. ЕЭКтин экономика жана каржы саясаты боюнча министри Бакытжан Сагинтаевдин маалыматы боюнча интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзам бузуулардын саны дээрлик 2%га өсүп, 2120 учурду түздү. Анын ичинен 1936 кылмыш жана 9184 административдик укук бузуулар. Именно поэтому на площадке ЕС в настоящее время ЭАЭП өлкөлөрүндө жасалма акча жасоо боюнча алдыңкы орундарды кийим-кече жана бут кийим, косметика, тамак-аш, оптикалык заттар, тетиктер, басма продукциялары, оюнчуктар ээлейт. 2021 жылы товардык белгилерди мыйзамсыз пайдаланууда 91,5%, автордук жана чектеш укуктарды бузуулар 8%га жакын. Интернет мейкиндигинде автордук жана чектеш укуктарынын объектилерин пайдаланууда да укук бузуулар бар. Учурда комиссия интернетте интеллектуалдык менчик укуктарды коргоо боюнча макулдашылган ыкмаларды иштеп чыгууда. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши тараптардын импорттук бажы алымдарынын нөлдүк ставкаларын жана маанилүү импорттун айрым түрлөрү үчүн тарифтик жеңилдиктерди 2023 жылдын 31 мартына чейин узартуу боюнча сунуштарын жактырды. В этом году Международная ассоциация антиконтрафакт выступает. Тактап айтканда, фармацевтикалык жана химиялык товарларга, боекторго, текстиль, желимдердин жана крахмалдардын айрым түрлөрүнө, пластмассаларга, жүн сырьосуна, пахта жана зыгыр кездемеге, тизмеге ошондой эле дары-дармектер, медициналык жабдуулар, лабораториялык изилдөөлөр үчүн реагенттер сыяктуу бир катар даяр продукциялар киргизилет. Ошону менен бирге ЕЭК коллегиясынын компетенциясына кирген бир катар товардык позициялар боюнча жакын аралыкта комиссиянын кеңешинин чечим кабыл алынат. Мындан тышкары ЕЭП интеллектуалдык менчик жаатында заманбап маалыматтык системаларды колдонууну жакшыртат. Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү, санариптештирүүнүн перспективалары, товарлардын жүгүртүүсүнө байкоо жүргүзүү жана контрафакттык продуктларды табуу боюнча автоматташтырылган процесстерди камсыз кылуу боюнча пилоттук долбоорлор талкууланды. Форум Бишкекте 26-нан 28 сентябрга чейин уланат. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.